Ассаламу алейкум достор, барыңыздарга салам. Анталиядан салам. Биз бүгүн коллективдер менен ушундай бир сон пикникке чыктык, сон эс алууга чыктык. Аны эмесе бүгүнкү эс алуубуз кандай болот, ошону биргеликте көрсөтөм. Шу дегенде биз ишибизди нардо менен баштадык. А бул дижейбиз болсо Мирбектин ырларын коюп берейин, мощный дейди. Нурситтин тайкеси болсо бизге арбуз кесе баштады. 40 градус күнүн ысыгында деңизге түшпөй койуп болбойт. А бул биз жасалган террасанын бир бөлүгү. Абдан кооз көрүнүш. А бул сары киши өзүнүн iPhone 14 телефонуна тамактарды сүрөткө тартып жатат. Пикникке келген коноктор акырындык менен тамак ала баштады. Өзүңүздөр көргөндөй эле биздин пикник башталган жатат. Күндүн жылуулугунда сууну муздун арасында сактабасак, сакталбайт. Коюп ичиңиз. Акырындык менен баары чогулду. Мынакей, биздин ынтымактуу коллектив. Биздин бүгүнкү пикникибиз абдан кызуу жүрүп жатат. Бир топ адам бул жакта футбол ойноодо. Айымдар жана мырзалар арасында бизде конкурс башталды. Көргөнүңүздөрдөй эле баары кызуу болууда. Себеп биздин коллектив мындай нерсени абдан жакшы көрөт. Иштин баары ушул жерде өлдү десем болот. Биздин оноюмга каршылаш күчтүү 5 эркек аркан тартыш. Мына көргөнүңүздөрдөй биздин 5 эркекти торпок сүйрөгөндөй сүйрөп таштады. Айымдар азаматсыздар деген алкыш, кол чабуулар болду. Менимче мындай пикниктер бийсиз өтпөйт го дейм. Аябай сонун түрк музыкалары жаңырып турду. Турциянын улуттук халай бийси. Халай бийсиз мындай кечелер өтпөйт. Ал бийде бири-бирин колунан кармап, алды артка басып бийлешет.